туура түшүнө албай ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менен адам бүт чындыкты билиш керек да. Мен билген чындыкты, сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча жалгыз ал гана билбейт. Аны укканда эмне дээр экен, кандай ойлорго кабылып, кептин аныгына жете алар бекен. Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, жаштайынан тагдырдан көңүлүн калтырбай, өз сырымды айтып бере алар экенмин. Эко сөз менен түшүндүрүп берчү нерсе болсо гана. Акыркы күнү ойлогонум эле ушул. Күнү түнү ойлоном. Кышында сыр коолоп түшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе каяша кылбай шыр эле жүрүп кетмекмин. Бирок көзүм жумулуп кетсе, айтар керезимди айтып жетише албай, өзүм менен кошо көр астына алып кетемби деп жүрөгүм аябай түштү. Ал эси жок, аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме мектепке да барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрман: "Эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же үстүңдү жуулап коеюнбу эне? Дарыңан берейинби?" Тарткан күйөрман: "Эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же үстүңдү жуулап коеюнбу эне? Дарыңан берейинби?" деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады. Кудуретим жетпеди. Байкушум эч арамзасы жок. Жаткан бир ишенчек, дагы эле наристе бойдон. Эчтекенен күмөн санап койбойт. Анан мен кантип айтмак элем? Ушуну менен эле сөздүн учугун таба албай элекмин. Тигинтип да, минтип да таразага салып коем. Жөн эле айтып берчү жомок эмес экен да. Ойлоно отуруп, акыры бир пикирге такалам. Бала болгон чындыкты туура түшүнүш үчүн мен ага анын эле тагдырын эмес, бүт замандын тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө, жада калса ушул убакта бейкапар минип ойноп жүргөн велосипеди жөнүндө айтып беришим керек. Балким мына ошондо гана туура болор. Тагдыр бизди бир түйүнгө байланыштырып, камырдай жууруп салган турбайбы? Эчтекесин жашырып, эчтекесин кошумчалай албайм. Көзүм тирүү турганда ушул ыйык парызыман кутулсам, өлсөм да арманым болбосо эле.